Намыс командадан ушундай оюн күттүңөр беле? Күткөнбүз намыс командадан. Эртең менен эле коркуп, настрой жакшы кылып чыкканбыз. Кудайдын буйругу экен. Намыс мээнет кылышыптыр. Мээнеттин Кудайына карап туруптур. Ушу булитке чейин алып барды намыс командасын. Негизичи жогорку лиганын оюндарынан мындай биз күтпөгөн оюндар болду да. Сиздер үчүн кандай болду? Биз үчүн дагы биз күтпөгөн оюндар болду. Кечээки оюн дагы жакшы болду. Бүгүнкү оюн дагы жакшы болду. Акырында намыс үчүн деп чыгып жанды сайдым акыркы оюнга. Болушунча жанды сайып акыркы голду салдырбашка аракет кылдык. Баягы 3 тайм ойнодуңуздар, дополнительный 10 минут ойнодуңуздар. Андан тышкары булитте Булит. 4 улат до конца ойноп эң акыркысы гана түшпөй калды. Ошончалык достук менен намыстын баягы деңгээли теңелип калганбы деген ой кетти да. Бунусунда биз кичине Кудайга карап турат да. Мээнетти көбүрөөк кылбадык эле ушу. Балдар да чачырап, балны сборго келбей 5-6 эле жүрдүк эле. Алар мээнетти кылышыптыр. Кудай алардын мээнетин текке кетирбей, булитке чейин алып барды аларды. Анан баягы достуктун көрөрмандары ушунчалык акыркы убакытка чейин болчу эле да. Бүгүн андай көрөрман жок. Мындай силер дагы ушул жерге баттага чыгып бир башкача болуп калдыңар да. Билбейм, көрөрмандар кечээки оюндан кийин кичине таарынып калышканбы, көрүнбөйт го бүгүн чакта. Көрөрмандарга эмне айтасыңар? Алдыда кандай оюн тартуулап бересиңер? Алдыда мен жеке өзүм быйыл командага жаңы келип атам. Буюрса экинчи оюн эле, буюрса көрөрмандар үчүн жакшы оюндар тартуулап достук, мурунку достукту кайра достук кылабыз буюрса. Анан бир суроода баягы калыстарга претензияңар барбы? Претензия эми кечээкиде претензияны айтсак көрөрмандар аркылуу экен. Калыстар антесиңер, мынтесиңер деп. Претензиясы жок бунусунда. Болсо дагы айтпайм претензиямды. Кечээкиде өтө талкуу жаралды. Болсо дагы айтпайм претензиям. Анда алдыдагы оюндарга ийгилик каалайбыз. Достук күчтөнүп чыккыла. Рахмат. Күчтүү атаандаш болгула. Бизге кызыктуу оюн керек. Чоң рахмат.